Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин парламенттеринин коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттеринин төрагалары жыйын өткөрдү. Анын жүрүшүндө ЖККга мүчө мамлекеттердин парламент өкүлдөрү аймактык жана эл аралык маанидеги маселелерди талкуулашты. Ошондой эле коопсуздук чөйрөсүндө парламенттер аралык кызматташууну активдештирүү боюнча пикир алмашты. Мындан тышкары улуттук парламент өкүлдөрү техногендик коопсуздукту камсыз кылуу жана табигый кырсык коркунучтарынан коргоо, ЖКК форматында кол коюлган эл аралык келишимдерди ратификациялоо маселелерин карашты. Сегодня здесь на авторитетной площадке согласованного совещания. Бүгүн бул аянтчада координациялык кеңештин эксперттик аракеттенүүнүн практикалык жыйынтыгы айтылды. Алардын бири Борбордук Азиядагы аскердик саясий абал боюнча парламенттик мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыгы камтылган документ. Долбоор Бишкектен ийгиликтүү өттү. Экинчи жыйынтык бул жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттер аралык ассамблеясынын алдыңкы уюмдар менен келишим түзүүсүн атасак болот.